Alamdarga merim katары jönötülgön paygambar. Alamdarga merim katары jönötülgön paygambar. Küttürgön жаңы таң. Paygambardын келерine саналуу гана убакыттар калган эле. Пайгамбар төрөлөт, ана төрөлөт деп Кудай Тааламдын өзүнүн пландаган, айткан, болжолдогон убагы, болжолдогон да айтылбайт, белгилеген. Белгилеген убагы аз калды эле. Дүйнө укмуштай нурга чайынып, көк жээкте ажайып сырдуу жарык шоола көрүнө баштады. Таң шооласы адам баласынын аң сезимине, жан дүйнөсүнө катуу таасир эткендиктен көптөгөн меккеликтер акыркы пайгамбардын келерин иштен сезип, мына эми чыгайын деп калган, көрүнүүгө аз калган бул пайгамбарга шашылгыла, руху менен журулуш кыла, ага ыйман келтиргиле деп үгүт насаат айтууда дейт. Анткени меккеликтер дагы билет эле ага чейинки бүт китептердин баарында пайгамбар келе турган анык болчу. Аларга жөөттөр арашышагандагы жөөттөр ушундай Мухаммед сындуу пайгамбар келет деген, бирок алар өздөрүнөн күтүп атышкан, урматтуу бир тууганым. Дайыма билесиңерби, жакшылыктын келер астында кыйынчылык жеткен жерине жетип калат да. Ушунчалык болуп кыйынчылык келип, пайгамбардын келе турган убагын адамдардын бардыгы жон тери менен сезип баштаган да. Ушунчалык деңгээлде пайгамбар келет, урматтуу бир туугандар, ошол пайгамбар келгенде ошого ыйман келтиргиле, ошо менен чогуу жашагыла, ошо менен бирге болгула деп, ал эмес меккеликтер бири-бирин айтып калган учур эле, урматтуу бир тууганым. Анткени булар кервен менен жүргөн, тияка барат эле, бияка барат, кабар угуп турат эле дагы, ошону билишет эле. Адамдардын башына кыйынчылык түшүп, мукурап калганда келе турган жакшылыкты күтүп, ошол жакшылык келсе, ошол жакшылык менен кандай иш кылабыз дегенди элдин бардыгы башынан өткөргөн. Акчасы жок болуп кыйналып калса, кокус тыйын келип калса, аны кантип жумшайбыз, кантип бизнес кылабыз деп аягы менен күйөөсү отуруп туруп жүз эсептейт, урматтуу бир тууганым. Ошол сыяктуу эле, ошол убакыт өтө кыйналып калган адамдар ошону күтүп турган. Бүткүл адамзат жаны жай таппай кыйналып, бар үмүтү аз убакыттан кийин келчү акыркы куткаруучуга байлануу эле. Акыркы куткаруучу дегени пайгамбарлардын акыркысы деген сөз, урматтуу бир тууганым. Болбосо куткаруучулук миссия биздин бардыгыбыздын мойнубузга, милдетибизге жүктөлгөн. Ата-энелер келер элчинин өз тукумунан чыгышын тилеп жалбарыңкы, бир канчалары жашоого жаңы келген перзентине Мухаммед деп ат коюшту. Менин балам ошол болуп калса эле, менин балам ошол болуп калса эле деген үмүт менен көп адамдар өздөрүнүн балдарына Мухаммед деген ат коюшту. Инжилде бар эле Мухаммед деген ат менен, Ахмед деген ат менен келет деп. Бул билишет эле бардыгы, урматтуу бир туугандарым. Бирок ал Азирети Ибрахимден Исмаилге жалганып, Абдул Мутталиптен Абдуллага өткөн алтын тектүү тукумдан келмек. Асыл жандар да ошол алтын чынжырдын акыркы тогоосундай нурду күтүп жаткан. Асыл жандардын бардыгы алар билишет эле, көрүнгөн жерден келип калбайт эле, балким пайгамбар задалардан, тазалардан аккан арттан келе турган болуп келет эле. Тексиз, беймани жерден чыгып калышы мындай куткаруучунун, урматтуу бир тууганым, мүмкүн эмес эле. Оомал төкмөл дүйнөнүн ойдо жок окуялары да Алланын элчисинин келерин сүйүнчүлөгөн маанайда, кара түндүн коюлана карара түшкөнү да жарк этип чыга келер таң шооласынан кабар берген сейт. Таң атарга жакын өтө караңгы кирет, билесиңер баарыңар. Түндүн өтө караңгы мезгили таң атарга жакын киргенде эле пайгамбар келер астын адамзат болушунча баткакка батып, ошол мындай бир жеткен чекке акмакчылыкка жетип калган учурда, демек пайгамбар келе турган, таң ата турган кабары билинип калды эле дейт. Таң ата турган кабары билинип калды эле дейт. Ал кездеги адамзат дүйнөсү тунук акылдан, улуу идеялардан куру жалак калган болчу. Тунук акыл калбай калган, арак менен, сойкулук менен, паракорлук менен, жана башка нерселер менен адамдар тунук акылдан жана улуу идеялардан куру жалак калган болчу. Адамдардын бардыгында улуу идея болбой калган. Адамдар ушактын тегерегинде, адамдын тегерегинде, дүнүйөнүн тегерегинде болуп, улуу сөздөр, улуу пикирлер айтылбай калган ушундай бир заман болуп калды эле. Адамдардын акыркы аргасы ушул болгон. Эрмечөл эн талаада Керим селдин артынан кууган бечара кейпинде, суусаган адам алыстан суу экенде ойлоп, чарчап чалыгып кеткенде эч нерсе таппай карайлайт. Аң сезимдерди да кашайган кара түнү каптап турган кезде. Кур'ан-ы Каримде капырлар жөнүндө бир окуя сүрөттөлөт да. Капырлар дейт, өздөр амал кылат дейт. Жакшылык кылат, башка кылат, оорукана салышат дейт. Анан ошол кылган амалдар, буларда ыйман жок. Бирок жакшылык иштерди кылат дагы, ушул амалдарыбыз бизге кыяматта жардамы тиет деп үмүт кылышат дейт.
Бирок алардын кылган иши кандай дейт? Булар дейт, билесиңер, чөлдө жүргөндө теп-тегиз жер болгондо суу жок. Бирок күндүн закымы ошол жерде мираж мындай бир жанагы урматтуу бир тууганым суу бардай көрүнөт да, керимсел суу бардай көрүнөт. Барсаң суу жок болот да. Капырлардыкы мына ушундай дейт. Алардын кылган амалы алыстан деңизде чалкагандай болуп көрүнөт, жакын барсаң эчтеке жок болгондой дейт. Адамдар ушундай абалда калып калды эле дейт. Алар утур бир нерсени көрүп, ушул акыл болсо керек, ушул бизди куткара турган болсо керек деп үмүт кылышат эле. Бирок ошондой нерсе болбойт айтылды урматтуу бир тууганым. Айтор пайгамбар сыяктуу бир нерсе болушу керек эле, бирок ошону таппа. Утур буга барса, бул башка бир нерсени сүйлөйт, буга барса башка нерсени сүйлөйт. Бирок адамзат туңгуюктан чыга албай, утур издегени буларга жалган болуп көрүнүп туруп алды эле дейт. Куду түбү терең деңиздеги коюу караңгылык сыяктуу уюлгуган кат-кабат толкундар үстүнөн үйрүлгөн кара булут, бири-бирин каптаган караңгылыктар адам колун чыгарса көрө алгыстай. Кур'ан-ы Каримде бул башка бир нерсени адамдар адашып жүргөн абалды сүрөттөйт да. Караңгылык, анын үстүндө караңгылык, суунун түбүндө, үстүндө булут, суу, туман, ошонун бардыгы каптап турганда адам ушунчалык караңгы, колун чөнтөгөнөн чыгарса, өзүнүн колун өзү көрө албай кала турган караңгылыкта адамдар калып калды деп, бул Нур сүрөсүндө келет урматтуу бир тууганым. Адамдардын караңгылыгы ушунчалык деңгээлде деп айтат. Ау казулуматин фи бахрин луджийин. Толкун каптаган деңиздин ичиндеги караңгы зулумтукта калгандай адамдар ушундай абалда калды эле. Адамдар азыр деле ушундай адамдар бар урматтуу бир тууганым. Мечит бар, башка бар, бирок мечитке жетпейт, акыйкатчының жолун билбейт, өзүнчө кыйналып тияка барып, бияка барып, тияка барып, урунуп, беринип жүрүшөт. Бул доордун аты жахилия, караңгылык. Бирок билимге карата эмес, ыйман менен ишенимге карата айтылган капырлыктын караңгылыгы болчу. Адамдын билими жок болушу мүмкүн. Адамдын илими жок болушу мүмкүн. Бирок ишенимдин караңгылыгына кирип калса урматтуу бир тууганым, бул адам өтө адашкан болуп эсептелет. Бирок бир адам ишеними бар, ыйманы бар, бирок жогорку билими жок болсо деле бул толук түрдө бактылуу болушу мүмкүн. Эң карапайым кесиптин ээси болушу мүмкүн. Мында жогорку билим, балким орто билим да жок болушу мүмкүн. Бирок ыйман болгон болсо, бул адам жахил эмес, бул адам илимдүү эмес, бирок билимдүү адам болуп эсептеле берет. Бирок кээ бир адамдар жогорку маалыматтуу, илимдин доктору болушу мүмкүн. Ыйманы жок болуп, ыймандын жанагыдай бир караңгылыгына, ыйман жоктукка сиңип кала турган болсо, анда бул адам чындап эле бактысыз адам болот.